Мекендештер арбаңыздар, урматтуу мекендештер, жакшы жаңылык. Кытай Эл Республикасы Кыргызстандын жарандарына визаны жокко чыгарды. Ушу боюнча кыскача далилдеп, төкпөй чачпай майдалап айтып берели жөнөкөй сөз менен. Биринчиден, Кытай Республикасы муну бир тараптуу кылды. То есть Кыргызстандын жарандары үчүн Кытай Эл Республикасына киргенге эки жол менен, биринчиси болсо 10 күнгө транзиттик бекер кирип кайра чыкса болот. Муну үчүн эмне кылыш керек? Муну үчүн Кытай Эл Республикасына силер барайын десеңиздер, биринчиден 31 пункт бар, 31 аэропорт, алардын ичинде контрольно-пропускной пункт машина менен кирген жана темир жол менен кирген. Ошол 31 пункт аркылуу Кытай Эл Республикасына киресиңер дагы 10 күндүн ичинде кайра Бишкекке кайтпастан башка шаар аркылуу, башка өлкө аркылуу, Алматы аркылуу, Астана аркылуу, Ташкент аркылуу же үчүнчү любой башка өлкө аркылуу кайра 10 күн ичинде чыгып кетсеңиздер, визасы жок жүрө аласыңар. Байтүшүн банкы менен эки сонун макулдашууга келиштик. Биринчи макулдашуу биздин кыргыз мекендештер Россия Федерациясынан Кыргызстанда тыйын которуп аткандарда Байтүшүн банкынан ала турган болсоңуздар, айына 3 мекендешти чоң байге күтүп жүрөт. Биринчи байге 50 000 сом, экинчи 30 000, үчүнчү 20 000 сом. Тыйын которгондордун арасынан үчөөнү тандап туруп, ай сайын силерге айтып берип турабыз. Экинчи макулдашканыбыз болсо, бул кыргыз мекендештер үчүн виза карта ачуусу боюнча жана Union Pay системасынын BayPay картасын ачуу боюнча ким Кытай менен иштесе, соода саттык кылса, ошолорго жеңилдик, консультативдүү бүт кеңештин баарын биздин офистен барып, ошо карта боюнча толук маалыматтарды алсаңыздар болот. Экинчи маселе бул Хайнан аралчасы, бул туристик зона. Көптөгөн биздин кыргыз жарандар Хайнанга барып, эс алып, дем алып, кайра келгенге мүмкүнчүлүгү бар. 30 күн безвизовый режим, Кудай буйрса, Кыргызстандын жаранына кирди. Бирок ошол эле учурда муну кыргыз тарап мындай шарт Кытайларга койгон жок. Бул Кытай Эл Республикасынын бир тараптуу чечими. То есть Кытайлар Кыргызстанга келем десе, мурдагыдай эле виза режими иштеп, алар виза менен эле кирет, виза менен чыгат, ошо менен жүрөт. Башка аларга мындай ыңгай шарт түзүлгөн жок. Эмне себептен мындай жакшы окуялар болуп атат? Биринчиден, Кыргызстан өнүгүп атат. Кытай Эл Республикасына Кыргызстан потенциалдуу өнүгүп бараткан мамлекеттердин бири болгондуктан жакшы шарттарды эрте эле түзө баштады. Негизи эле Кытай Эл Республикасы дүйнөдөгү эң алдыңкы экономикалардын бири, көрөгөчтүгү түз, ошон үчүн Кыргызстанга болгон көз карашы абдан жакшы. Бул дагы биздин атка минерлердин туура алып бараткан саясаты. Бир аз болсо да жакшы жаңылык, жаңылыктар болсо беришип турабыз. Суроолор болсо ушул жаатында комментарийга жазып бериңиздер, жооп беребиз. Көрүшкөнчө.